Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз фразеологизмдер. Негизи эле фразеологизмдерди өтүш үчүн биз төмөнгүдөй аныктамаларга же болбосо мисалдарга кайрылсак болот. Турмушта биз сөздөрдү эки же андан ашык тутумунда көп колдонобуз. Мисал үчүн сууга баруу, чөп жыйноо, ошондой эле беш өрдөгүн учуруу деген мисалды алалы. Беш өрдөгүн учуруу. Мына бул сүйлөмдөрдү мисалдарды карасак, сууга баруу. Демек биз мындан сууга баруу жөнүндө түшүнүккө ээ болуп жатабыз. Багыт. Ал багыт сууга негизделген. Чөп жыйноо деген түшүнүктө, демек жыйноо кандайдыр чөптү же бир буюмду жыйноого негизделген мисал. А бул беш өрдөгүн учуруу деген мисалда биз беш өрдөктү учуруу жөнүндө түшүнүккө эмес, тескерисинче таптакыр башка мааниге ээ болот экенбиз. Бул калпайтуу деген мааниге туура келет. Демек тилибизде мындай эркин сөз айкаштар менен бирге туруктуу сөз айкаштар бар экен. Башкача айтканда, тутумундагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырууга таптакыр мүмкүн болбогон. Мына ушул алмаштырууга мүмкүн болбогон сөздөрдү биз фразеологизмдер деп атайт экенбиз. Фразеологизмдер кепте туруктуулугу менен, образдуулугу менен айырмаланат. Мисал үчүн, могул жерде беш өрдөгүн учуруу деген мисалда биз кандай туруктуулукка ээ болуп атабыз? Башкача айтканда, калпайтуу маанисин бериш үчүн биз ушул 3 компонентти колдонобуз. Ал эми биз беш өрдөктүн учуруна жет өрдөк же болбосо беш казды учуруу деп колдоно турган болсок, компонентти өзгөртүп, анда бул эч кандай калпайтуу маанисин чагылдырып бере албайбыз. Ошондуктан биздин тилибизде тилдик туруктуу туюнтмалар бар болуп саналат экен. Образдуулугу эмнеде? Образдуулугу негизи эле адам баласы канаттууларды багат. Ошол эле учурда, мисалы үчүн өрдөк деген канаттуу, бул жапайы канаттуу, анан үйдө багылуучу да канаттуу. Бирок ушул атайын өрдөктү учуруу маанисинде алганда биз эч кандай баягы образдуулук, мындай жок нерсени ишке ашыруу жөнүндөгү мисалга ээ болуп, образдуулукту түшүнөт экенбиз. Дагы бир белгиси фразеологизмдердин бул компоненттүүлүгү. Башкача айтканда, тутумундагы сөздөрдүн саны 5-1, өрдөгүн 2, учуруу 3. Демек бул 3 компоненттен турат. Буга карама каршы биз бул жердеги чөп жыйноо, сууга баруу деген мисалдарды компонент деп айтпайт экенбиз. Булар сөз айкашынын тутумундагы түгөйлөр дейбиз. Анткени булардын тутумундагы сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштырууга болот экен. Сууга баруу, үйгө баруу, чөп жыйноо, алма жыйноо жана башка. Эми сиздерге фразеологизмдерди колдонуудагы артыкчылыктарга токтолуп өтсөк. Биз фразеологизмдерди эмне максатта колдонобуз? Деги эле фразеологизмдер кантип пайда болгон деген мисалдарды айтсак болот. Мисал үчүн мен сиздерге мындай түшүнүктөрдү айтайын. Кашык, чөмүч. Ошондой эле дагы сиздерге көрсөтө турган мисал жумуртка. Мына ушул түшүнүктөр, мына өзүңөр байкап карап атасыңар, бул ашкана буюмдарын деп элестеттиңер дароо. Бирок ушуну биз фразеологизмдерге кантип байланыштырсак болот? Деги эле фразеологизмдер кантип пайда болгон деп. Эгерде биз ушул ар бир түшүнүккө карата мисал айта турган болсок, мисал үчүн үй турмушунда же болбосо неге эле үй бүлөдө кашыктап жыйганды чөмүчтөп чачуу деген түшүнүктөр бар экен. Мына ушул түшүнүк бул атанын жыйнаган оокатын баласынын ашкерей чачып, ага ысырапкерчилик калтыргандыгы жөнүндө маалымат. Деги эле өзүбүз эгерде биз турмушубузда суу топтойбуз десек, кашык менен жыйнаганга караганда чөмүч менен жыйнаган алдан канча мындай эффективдүүрөөк. Бирок сүйлөмдүн фразеологизмдин мааниси таптакыр бул жөнүндө эмес экен. Эми жумуртканы алалы. Мына байкадыңар, жумурткада эч кандай кыр жок. Жумуртка бул эллипс формасындагы атайын бир өзгөчөлүккө ээ. Бирок ушул жумурткага байланыштуу жашообузда жумурткадан кыр издеген деген
мисал пайда болгон. Бул эмне? Жумурткада кыр жок экендигин көрүп атасыңар. Бирок ушул мисал аркылуу арамза, кытмыр, кандайдыр жашоодогу бирөөнү көрө албастыктан бир карама каршылыктарды бир пайда кылган адам жөнүндөгү бир кытмыр адамды элестетет экенбиз. Демек силерге ушундай мисалдарды табууга дагы өзүңөрчө, өз алдыңарча мындай тапшырманы берсек болот экен. Буга байланыштуу баягы жашоодо момундай мисалдарды да алсак болот экен. Кой үстүнө торгой жумурткалаган. Өзүңөр элестетип көрүлө. Кой үстүнө торгой жумурткалаган деген фразеологизмде жумуртка менен эч кандай байланышы жок. Бул жалпы мааниде баягы келип чыгышы жашоонун бардарчылыгы, жакшы жашоодо жашагандыкка негизделет экен. Эч качан койдун үстүнө торгой жумурткалабастыгы бизге айдан ачыгы образдуулук мына ушинтип түзүлөт экен. Ошондой эле кашыктамай, чөмүштамай дегенде мисалды айтсак, бул жерде ошол бардарчылык жанагы жумуртка кой үстүнө торгой жумурткалаган деген мисал менен дагы туура жакын келет экен. Эми мен сиздерге дагы фразеологизмдердин дагы бир өзгөчөлүгүнө басым жасагым келет. Мисалы үчүн фразеологизмдер менен фразеологизмдер бири-бирине синоним боло алабы? Сөзсүз түрдө биз фразеологизмдерди жеке сөз менен синоним катары карайт экенбиз. Мисалы үчүн жогоруда айткан беш өрдөгүн учуруу бул калп айтуу менен мисал болсо, мындан сырткары фразеологизм менен фразеологизмдер да бири-бирине мисал болот экен. Мисалы үчүн момундай сүйлөмдө. Так, кыртышы сүйбө. Кыртышы сүйбө. Ушуга эле дагы бир биз фразеологизмди мындай деп койсок болот экен. Оту күйүшпө. Оту күйүшпө. Бул лексикада бул фразеологизмдер жактырбоо маанисин туюндурат экен. Демек биз мындан фразеологизмдер жеке сөз менен гана синонимдик катышты түзбөсөн, бири-бири менен дагы синонимдик катышты түзөрүн айтсак болот экен. Мисалы үчүн биттин ишегисине кан куюу. Бул фразеологизм өтө тың деген маанини түшүндүрөт. Чыйрак тың дегенди, ошол эле учурда дагы фразеологизм кара суудан каймак алган деген фразеологизмди айтсак болот экен. Сиздерге дагы мындай өз алдынча иштегенге дагы мындай тапшырмаларды берсек болот. Мисалы үчүн колунан көрү төгүлгөн, көзгө басар деген эки фразеологизм. Ушул эки фразеологизм менен кандай сүйлөм түзсөк болот? Кандай дейсиздер? Ооба, мындай биз сүйлөм түзсөк болот экен. Анын колунан көрү төгүлгөн, көзгө басар уулу бар. Жазайлы доскага. Анын колунан көрү төгүлгөн, көзгө басар жалгыз уулу бар. Байкасаңыздар, бул жөнөкөй гана сүйлөм. Ким жөнүндө кеп болуп атат? Уулунун бар экендиги жөнүндө. Демек, уулу ээси, баяндоочу бар. А кандай уулу бар? Жалгыз уулу бар, бул аныктоочу. Ушул сүйлөмдө жалгыз уулу бар деген сүйлөмдү түзүш үчүн бизге көмөктөшкөн эки фразеологизм бар. Бири көзгө басар. Көзгө басар деген фразеологизмдин мааниси жалгыз. Бул кандай деген суроого жооп бергендиктен, бул дагы аныктооштук милдет аткарат. Ал эми колунан көрү төгүлгөн деген сүйлөм, сөз, фразеологизм колунан көрү төгүлгөн. Бул чебер, уста маанисин чагылдырат экен. Кандай уулу бар? Колунан көрү төгүлгөн уулу. Бул дагы кандай деген суроого жооп бергендиктен, эге байланыштуу аныктооштук милдет аткарат. А бул жерде анын деген ататоочу сөзүбүз фразеологизмге эч кандай тиешеси жок, бирок уулу деген сөздүн кимдин уулу деген суроого жооп бергендиктен бул дагы аныктооштук милдет аткарат экен. Демек биз өз алдыбызча фразеологизмдердин ушундай топтомунан төмөн жогоркудай сүйлөмдөрдү түзсөк болот экен. Фразеологизмдердин мындай топтомдору же болбосо курамдары курстун сабактарында силерге сунушталып берилет. Сиздерге ушул фразеологизмдердин мааниси кандай тил илиминде
же ошол ооз-2 кепте фразеологизмдер кандай маани бере тургандыгы жөнүндө дагы тесттик тапшырмалар менен иштөө зарылдыгы турат да. Анан сиздерге дагы 1-2 мисалды айтып кетсем. Мисалы үчүн биздин турмушубузда тишинин кирин сору отурат деген сыяктуу бар. Же ошо тишинин кирин сору. Бул эмне? Бул ачкачылыкка байланыштуу түзүлгөн фразеологизм. Ошондой эле текей оттоп жүрүү деген дагы фразеологизм ачкачылыкка байланыштуу. Анткени келип чыгышында бул текей деген жанагы чөп чар экен да. Демек адамдар баягы ачарчылык кезинде текейди ошо чөптүн тамырын жеп жан баккан кез экен да. Бул эч кандай кызмат кылбай, иш кылбай, бирок жан багуунун аркасынан ачкачылыкты жоюш үчүн текей терип, анан ошонун тамырын жегенге дуушар болгон учурлар болгон экен. Ошонун негизинде ушундай фразеологизмдер пайда болуп калган экен. Ушуга эле катар көчө таптоо, куурай башын сындырбоо деген фразеологизмдер бул жалкоолукка байланыштуу фразеологизмдер. Дагы сиздерге айта турган болсок, колу ачык, ак көрпө жайыл. Бул берешен маанисин билдирет. Кекиртегин талгасуу, кырды бычак болуу деген фразеологизмдер араздашуу маанисин билдирет экен. Эми сиздер менен биз азыр фразеологизмдер боюнча тесттик тапшырма аткарып көрөлү. Тесттик тапшырмалар сиздерге дагы курстун жүрүшүндө сунушталат, бирок мен сиздерге ооз-2 түрдө азыр бир тесттик тапшырма айтып көрөйүн. Суроо: күн тийген жерден күкүгү болбосоң, күнүң өтпөй калабы? Мындагы күн тийген жерден күкүгү деген туруктуу сөз айкашынын маанисине төмөндөгү сөздөрдүн кайсынысы туура келет? Күн тийген жердин күкүгү. А варианты эркин куш, Б варианты көпөлөк, В варианты кошоматчы, Г варианты куунак көңүл. Бул жерде туура жооп кошоматчы вариантына туура келет. Кошоматчы В вариантына. Анткени күн тийген жердин күкүгү деген сөз бул баягы күкүк туруктуу орду жок, баягы балапан жумурткаласа дагы балапанын туруктуу өстүрбөгөн куш катары эсептелет эмеспи? Күн тийген жердин күкүгү демек ылайыктуу, өзүнө ыңгайлуу жер издеген күкүккө салыштырылгандыктан бул жерде кошоматчы маанисин мына ушул образдуулук менен биз салыштырып берет экенбиз. Дагы экинчи бир тапшырмага көңүл буруп коелу. Төмөндөгү туруктуу сөз айкашы катышкан сүйлөмдөрдүн кайсынысы туура? Демек лексикалык жагдайынан алып караганда ушул стилдик максатта туура түзүлгөнбү? А варианты: көкүрөгүн өргө айдоо жакшы сапаттардын бири. Б варианты: кимге болсо деле мурдуң менен бир тийген адатыңды качан коесуң? В самолет сай сөөгү зыркырап учуп баратат. Г көптөн бери какшып, күйбөй калган чырагына майтамды. Карасаңыздар, бул жерде А вариантында көкүрөгүн айдоо бул жакшы сапат эмес. Анткени көкүрөгүн өргө айдоо бул баягы өрөп көп өзүн билемдик деген сапатка салган, баягы көөдөнү жоктукка мүнөздөлгөн терс сапаттардын бири болсо, жакшы сапат катары саналбайт экен. Ал эми мурдуң менен кимге болсо деле мурдуң менен бир тийген адатыңды качан коесуң деген вариант туура вариант. Анткени бул жерде стилдик максатта сүйлөм туура коюлду. Мурду менен бир түйүү бул жаман адаттардын бири экендигин. Мына бул сүйлөмдө ошол жаман адатты качан коюу керектигине карата сунуш, талап, буйрук бар. А эч качан самолет сай сөөгү зыркырап учпайт. Сай сөөгү зыркырап учуу деген түшүнүк бул адамдардын ички эмоциясына байланыштуу кайгыруу максатында мүнөздөлгөн фразеологизм. Күйбөй калган чырагына май тамуу деген нерсе бул деген какшып калган чыракка күйбөй калган май тамуу деген түшүнүк фразеологизм таптакыр эле колдонулбайт экен. Тескерисинче бул баягы чырагына май тамды деген баягы өзүнүн каалаган максаты орундалды деген мааниде колдонулат экен. Демек бул сабакта биз сиздер менен фразеологизмдер жөнүндө учкай маалыматтарга ээ болдук. Ушул фразеологизмдер жөнүндө тапшырмалар ушул фразеологизмдер жөнүндө темада кеңири берилмекчи. Мына ушул жерден да көңүл буруп карап, суроолор болсо байланышсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.